Жаз жай айы келиши менен жаш балдар арасында ич өткөк оорусу күч алат. Мындай учурда кайдыгер мамиле жасабай, үй шартында балага биринчи жардам көрсөтүлүшү керек. Смекта дегенди ичиресиздер. Bir paketçikti 200 gramdaki sular arasında 1 saat içirip koyuyorsunuz. Dördüncü bir darı furazolidon деген обычный эле арзан эле бирок аябай жакшы дары бар. 4-төн 1 бөлүгүнү 2 маал 1 жашка чейинкилерге. 1 маал 1 жашка чейинкилер, 2 маал 2 жашка чейинкилерге берип коесуздар. Ушул жардам. Ооруну аяктаргандан көрө алдын алган жакшы дешет дарыгерлер. Ошондой эле өз билемдик менен дарыканалардан дары сатып алуудан алыс болууга чакырышат. 10 жолу өтсө дагы бифидин бактерим, Linex малыш, лактар, беби, ратабиотик, жанагындай мындайча айтканда искусственный микрофлора кишечниканы көбөйтүүчү дарылар да бар. Дары деп эсептелинбейт ошондой заттар. Буларды бериштин кереги жок. Баласынын оорусун өтүштүрүп, температурасы көтөрүлүп, судорогин берип, анан комага түшкөндө алып келет, бир. Экинчи жагы бала кан чычып, ийин чычканда алып келет. Үчүнчүсү бала арыктап, денеси кургап, капельница кое албай турган акыбалда алып келет дагы, анан кийин баланы чачак калган болсо, дарыгерин алып. Баласы болгон болсо, дарыгерин алып. Бул оору дарыга бышкан жашылча жемиштерди күндүн аптабында калган мөмөнү жеген учурда күчөйт. Дарыгерлердин берген маалыматы боюнча өткөн жылы облуста 3 айда 384 учур катталган. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 3 айында 258 учур катталган. Ажамал Мырзадолат кызы, Салам медиасы үчүн.